Кыргызстандын Орусиядагы сулуу сат алышындагы сынак бул өткөн. Сынакта жеңүүчү болуп 20 жаштагы Баяна Бакытбек кызы табылган. Ошол учурдага дүйнө сулуусу 2021 сынагына жолдомо ыйгарылган болчу. Победительница конкурса «Мисс Кыргызстан» в России Бакытбек кызы Баяна. Сумма в размере 100 тысяч рублей. Корона. Аплодисменты! Шаму Колчалове Кутуктайбыз. У вас 499 баллов, которые мы пересчитывали. Азыр Баяна биздин жаныбызга келди. Салам. Баяна, айтсаңыз, ошол дүйнө сулуусу 2021 сынагына даярдыктар кандай болуп жатат? Баары ойдогудай десем болот. Дүйнө сынагына азыр уже даярданып баштадым. Мисалы, мен тил жагынан англис тилден ошо бир аз кыйналгандыктан аны тил курсуна жазылдым. Диета кармап, спорт менен машыгып, ушундай нерселер менен уже даярданып баштадым десем болот. Ошол дүйнө сулуусу 2021 сынагына кеткен чыгымдарды ким төлөйт? Менден сурашты, сенде возможность барбы ошол жака барганга, жана мындай поддержка берген бирөө барбы депчи. Бул даже меге сынакка дагы мама папама айтпай эле өзүм эле катышкам. Алар кийин мен уже катышып атам, ончасы болот деп аларга ошол боло турган убакта гана айткан болчумун. Чыгып атканымдачы. Бул дүйнө сулуусуна билбейм, менде возможность жок, бирок я мечтаю, может быть, спонсор чыгып калат деген ой мененчи. Каалоом күчтүү болсо, бара-бара жол өзү эле ачылат деп айтылат эмеспи? Ошого мен ишенем десем болот. Анан айтсаңыз, мага кызык болуп атат да, ушул сынакка кантип катышып калдыңыз? Сынакка мен деген эжем Подмосковье жашайт, эң чоң эжем. Ал менен анын үйүнө деген эмне болдук. Мен бияктан выходной алдындагы эс алган анын үйүнө бир неделяга барган болчумун. Барып анын үйүндө жашап атып эле бир тааныш кызым айтып калды, бул Москвада жүргөн. Табарман эмесине подписан экен Инстаграмдан. Анын рекламасын көрүп калып, анан мага жөнөттү рекламасын. Анан негизи бул эмеге Москвага келгениме 1 жыл болду. Мындай сулуулук конкурстары болот, же катышам деген ой максаттарым деле жок болчу, бирок эмеге модельный агентствого окуйм деген максат менен келгем. Андан сырткары өзүм дагы мындай бизнес жака көп кызыгат элем, бизнес ачып, же бир нерсе болуп, бир жагынан болбосо бир жагынан чыгышым керек деген ой менен, ой максаттар менен келгем. Мигрант болуп келип, мисс болуп отурам десем болот. Эми сатып алды дегендер да болсо керек сизден. Болду, ооба. Эмелерде жана Инстаграмга киргизгенде комментарий жазат го. Болот го адамдар, хейтер адамдар, конечно, болуп турат. Алар жазышты, может сатып эле алгандыр, может бул жагынан чыкпай эле койбойсуңарбы деген сыяктуу мурда негатив эмелер жазылбачу менин эмеме, бирок эч кандай сатып алуу деген болгон жок бул жерде. Антип сатып алганга менин анчалык акчам деле жок десем болот. Жөнөкөй карапайым үй бүлөдөн эле төрөлгөн кыз менен ошолордо чоңойгон кызмын десем болот. Сынакта кандай неме шарттар болду бул жакта? Кандай талаптар болду? Талаптар коюлганда бул ар бир эмеде эле сулуу конкурсунда эле биринчиден эме болот, организаторлордун айтканын угуу, алардын бардык эме берген приказдарын десем болот, ошолорду аткарып туруу деген эме бар да. Анан ар бир катышуучу кыз ошого ондон билет сатуу. Ошол нерсе болот. Каждый эмеде бар ал нерсечи. Билет саттык, андан кийин мындай жеңилдөөлүү, кандай десем, жеңилдетип берди десем да болот. Мисалы 24 билет сатсаңар, силерге платья, не платья, макияж ушундай бизден дагы болуп калышы мүмкүн, өзүңөр тандап алсаңар болот деген сыяктуу. Сиз секреттерди ачып салган жоксузбу, алардын сырларын? Билбейм, бул бардык жакта эле айтылып, жана да Кыргызстанда деле болот бул нерсе. Кыргызстанга дагы барып катышам деген ой менен бир жолу барган болчумун, анда возможность болбой катышпай калгам. Бул жактан
жакшы возможность болуп, өзүм иштегенге өзүм акчам менен катыштым десем болот. Модельдиктен тышкары бул жакта эмне иш кыласыз? Модельдиктен сырткары азыркы иштеп аткан жумушум эмеге салондо администратор болуп иштеп атам. Эми мындай суроо да, модельдик кесип менен канча жашка чейин иштесе болот деп ойлойсуз? Модельдик менен бул биринчиден опыт алып, элге таанылып алгандан кийин уже азыр Instagram аркылуу иштеп атышпайбы. Өмүр бою эле иштей берсе деле болот, но Instagram качан жабылуу сыяктуу десем деле болот. Мисалы азыр реклама алып. Кандай деп ойлойсуз? Учурда модельдердин параметрине болгон багы суроо талап өзгөрдүбү? Сиздерде мисалы кандай болду бул сынакта? Талап болдубу? Сынакта 1.65-тен 1.65-тен өйдө деп айтылды. Параметрлерди көбүнчөсү анчалык текшерген деле жок, бирок болду. Баары модельный типтеги экипаждагы кыздарды алганга аракет кылышты. Ошондой кыздар калды десем болот. Мисалы сиздин параметриңиз канча? Менин боюм 175 сантиметр, параметрим 86, 60, Жоқ, 90 емес. Жоқ, наоборот, 92, 61, 94 болуш керек. Демек, параметрге деле өтө маани берген жок экен да, э? Жок. Негизи баягы сынакта бийик шиштака кийип чыгып, анан кой басып, сизге оорчулук жараткан жокпу? Бир аз жаратты десем болот, анткени кичинекей кезимден боюм узун болгонго школдо деле биринчи жана дене тарбия деген сабактарда болгондо биринчиде туруп, башка эмелер болгондо, конкурстар болгондо деле боюм узун болгонго мен така кийбечимин. Андан кийин бул жака келгенден кийин ошого катышам деген ой болбогонго мурда деле кийип атайын, мындай эметейин деген эле. Кийип эметкен эмесмин, даярданып көргөн эмесмин. Мондо бир ай даярдандым. Жана шиштака бутума эме табыш кыйын болду. Каблук табыш кыйын болду. Анткени менин размерим 37,5 окшойт. Анткени 37 кийсем бутумду кысып калат, 38 кийсем чоң болуп калып, аябай эмени каблук тапканга кыйын болду. Бир күн калды дегенде уже биринчи выходка араң черный эме тапкам. Каблук тапкам, издеп жүрүп. Өзүңүз жана айтып калдыңыз, анан ошол сынак учурунда кирпиги жок чыктым депчи. Эмне үчүн кирпигиңизди алып салдыңыз? Жок. Кирпик тагынбачымын. Тагынбачымыз, Жок, вообще тагынбачымын. Бул азыркы кирпигимди көрүп айтышса керек, кирпик тагып ушинтип чыккан болуш керек деген ойдо болушу мүмкүн. Муну мен кече жасаттым, анткени жакынкы 2 күн аралыгында клипке тартыласың деген ушундай сунуштар түшкөндүктөн клипке тартылыш үчүн гана тактырдым. Жөнөкөй тиги жака естественный болуп чыктым да. Эми сизге ошо сынактан кийин чоң сунуштар түшүп атса керек, же түшө элекпи азыр? Пока что түшө элек. Кайсы модель агенттиги менен иштешкиңиз келет? Модельный агентстволор менен азыркы учурда көп. Жана алардын бардыгын мындай изилдештирип, караштырып көрүп, кайсынысы жакшы болсо жана ишенимдүү болсо, ошонусуна окуп дагы алдыга деген койгон максаттарыма жетем деген. Башыңыздагы таажыга токтолуп кетсек, эми ушул тааж үчүн канча чуркадыңыз, канча аракет кылдыңыз, канча мээнет кылдыңыз дегендей, тагынып атканда кандай сезим болду сизде? Бир ай даярдандык. Ал айтылды. Тагынып атканда мен башында түшүнгөн жокмун. Бирден чакырып эле бардыгына бирден эме кийгизип аткандачы, номинация берип, эмелерди кийгизип атканда. Анан түшүнбөй карап турдум, эмне болот, дальше эмне болот деген сезимдер болду, күттүм.
Анан 14 кыз, 3 кыз калганбыз. 3 кыз калганда аркаман келип, эмелерден жюри болуп отурган жюрилерде 2-3 адам отурду кыргыздардан. Калганы башка нациялар болду. Ошол байке менен бир эже келди дагы, аркаман баян айтат деди. Анан да я десем, ты выиграла деп айтты. Анан мен болсо еще аркамды карап бир аз ыйлап, сүйүнүп, ушундай ощущение болду. Уже ал эме эмоция бүткөндөн кийин анан атым айтылып, мен чыктым дагы, күлүп, анан тагына алып кетем. Демек сахнага чыкканга чейин эле сиз билип алган турбайсызбы, э? Ооба. Сахнада эмоция жок болуп калган жокпу анан? Эмоция болду, бирок анчалык болгон жок да, уже угуп калганга. Даяр болуп калдыңыз. Даяр болуп. Эми өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, ошол кайсы жердин аккуусу болосуз, канча бир туугансыз? Мен Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Үчтерек деген айылында туулуп, ошол жакта өскөм. Канча бир туугансыз? 4 бир тууганмын. 2 эжем бар, 1 ийним бар. 2 эжем тең уже күйөөгө чыгышкан, өздөрүнүн жашоосу менен жашашат. Мен анан ийним экөөбүз студентпиз. Азыркы учурда көрман жигиттериңиз дагы саны көбөйсө керек, э? Баягы деп Инстаграмдан жазгандар көп болуп атабы? Андай нерсе Эмне болот. деп жооп берип атасыз аларга? Жооп бербейм эле. Такыр жооп бербейсизби? Жок. Салам, таанышып албайлы, же дагы бир жерге чакырып, киного чакыргандар болсо керек. Андайлар болот. Буга чейин деле болуп келген десем болот. Анткени Инстаграмда активдүү эле колдонуп келгем. Бирок андай азыр мындай жигит менен сүйлөшүп эле күйөөгө турмушка чыгам деген ойлорум жок, ошон үчүн убактымды жөн эле бошко короткум келбейт. Канча жашыңызда чыгам деп ойлойсуз турмушка? 25-26 жашымда. Кандай жигиттер жагат, эми бойдоксуз да сиз? Биринчиден ыймандуу балдар жагат. Жана өз ишин аткара билген, мындай кээ бир балдар болот го. Сөз менен айтып коюп эле, кыларга келгенде жок, ошо сөз менен айтып эмес, жумуш мындай иш жүзүндө көрсөтө билген балдарды баалайм. Баяна, рахмат сизге. Жалпы ошол бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө салам жолдоп, кыргызстандыктарга салам жолдосоңуз болот. Анан алдыдагы пландарыңыз кандай, ошо менен бөлүшүп кетсеңиз, э? Алдыга койгон жакынкы пландарым Таиландка барып, Кыргызстандын атын чыгарып, утуп келүү деп. Кайсы числодо өтөт ошондо Таиландда? Числосун азырынча айта элек, бирок жарым жылдай бар. Бардык кыргызстандык мекендештериме салам айтам. Жана менин туугандарыма салам жолдогум келет. Мени көрүп аткан болсо, эч качан оорубаңыздар, ишиңиздерге ийгилик.